Жаман көрүнсөм да айтайынчы, эмне максатыңар бар? Ыңгайлуу болгон адамдар аркылуу эле ушинтип талкалай берсек, жогорку кеңештин привилегияларын жок кыла берсек, анда өзүбүз деле депутат болуп келиштин кереги жок болуп калды го деп ойлоп атам да. Бул жерде мындай да Надира Азимовна, той турсаңыз, мен сизге жооп берип коеюн. Ар кандай алып келип кала турганда, ар кандайларга биздин могул жерде депутаттардын мындай немесине шек келтирбеңиз. Шек келтирбей, намысызда. Сиз андай каяш айтып, кайым айтып, менен айтышканга эч кандай негиз жок. Мен сиз жөнүндө жаман ойду айткан жокмун биринчиден. Мыйзамды ким жазып даярдады өзү? Жазылган ошол жердеги авторлор менен чогуу биргеликте Акыйкатчы институту менен жаздык. Анткени алар биз менен биздин астыдагы көзөмөлдөгү жана биз жумушту алып бара турган институт катары биргеликте жазып чыктык деп айтам. Мен окуп турам алдымда демилгечилер кимдер турганынчы. Тилекке каршы мен айтайын деген ойду Акылбек Тогузбаевич айтты да, себеби демилгечилердин бири катары жүрөт. Анан кийин мыйзамды жазсаңар анан эмне мындай суроо берип атасыз деп таң калып атам да. Мен айтайын деп даярданып отурган сурооду сиз берип койдуңуз. Жок, мындай да, Надира Азимовна, билесиз да, мыйзам жазуу тартиби кандай. Ошон үчүн ким жазды деп тактагым келип атат. Мыйзам жазуу тартиби 5, 6, 7 канча депутат болбосун чогуу биргеликте жазат. Просто Акыл Тогузбаевич өзүнүн сунушун, өзүнүн көз карашын бир статья менен берет, башка бир депутат башка статья менен берет. Анын баардыгын бириктирип, чогултуп, докладчик катары алдыңызда да мен турам. Ар кандай сунуштардын алкагында мыйзамдар өзгөртүлүп киргизилип келет. Анан мен де бир аз күнөн кетти, буга чейин баардыгына түшүндүрүп, ушул жерде учурчу кетип калганын мен айта албай калдым, жетишпей калдым. А так, конечно, автор катары баардык биздин ушул депутаттар курста. Жок, мен таң калганым, биздин эми кайталашка туура келип атат да, Акылбек Тогузбаевич айтканда. Биздин болгон привилегиябызды чекеден алып атасыңар да. Эмне максатыңар бар? Мисалы үчүн счетный палата боюнча дагы өткөндө мыйзамдар келген. Азыр эми мына бул акыйкатчылык боюнча дагы мындай кылып унутуп калдык, кийин оңдоп келебиз деген бул жооп эмес да. Жок, мен анан эми еврейский метод менен эле ушинтип жекече кызыкчылыктардан улам кимдир бирөөлөрдү коргош үчүн, кимдир бирөөлөргө шарт түзүш үчүн ушинтип мыйзамды туурулай берсек, анда жогорку кеңеште өзү эмне кылыш керек, мен түшүнбөй калдым өзү негизичи. Надира Азимовна, Анан эми кимдин жооп берейин? ыкчам ыңгайлуу болгон адамдар аркылуу эле ушинтип талкалай берсек, жогорку кеңештин привилегияларын жок кыла берсек, анда өзүбүз деле депутат болуп келиштин кереги жок болуп калды го деп ойлоп атам да. Жооп берейин? Жооп бериңиз, мен таң калып атам да, эми мен аксакал депутат катары айтпасам, жаман көрүнсөм да айтайынчы. Албетте, аксакал катары ошо башында да баяндамада айтып кеттим эле, жакшы көңүл бурбай калдыңыз окшойт, дагы бир жолу кайталап коеюн. Бирден бир ошол пункттардын жазганын мазмуну эмнеде болду? Биз өзүбүз ар дайым айтабыз, буларды Акыйкатчы институтун көз карандысыз болгула. Эч кимде мындай зависть этпей барып туруп, эң негизгиси булак барып аткан жериң бул эл. Элдин ошол жерде укугун кандай коргосоң, ошондой мындай толук түрдө коргоп ал дегендин алкагында, плюс ошол жакта эл аралык практиканын боюнча биз эгерде омбудсмен институтун дүйнө жүзүндө Кыргызстан ушундай демократиялык мамлекет, адам укугу эч качан бузулбайт. Бул жерде бизде керек болсо көз карандысыз институттар бар. Силерде кандай жазылган болсо ошо Парижский конвенцияларда, бизде да ошондой жазылган деген алкагында ээрчип кетип, сүйлөп атып, жазып атып, ошол менен кетип калганбыз. Эч бир жогорку кеңештин бул жерде ыйгарым укуктарын ала алганга, же бирөө аркылуу, же биз аркылуу бирөө ала турган андай шарт түзүлгөн эмес, түзүлбөйт дагы. Ошону дароо эле айтып атам го, коомдук укугга чыккандан кийин дароо жанагы маселенин алкагында буну көрүп калып, эми биз чыгарып алгандан кийин кайра азыр мына беренимде атайын өзүмдүн выступлениемде айтып атам, алдын ала айтып атам. Экинчи окууда өзгөртөбүз. Бул ушундай кичине биздин баягы основной целибизге, максатыбызга жазгандан кичине бурулуп кетиптир. Эми мыйзам жазган ар кандай жазылып калат. Кээде билесиз, тем более мени билесиз, 90 мыйзам жаздым. Мен түшүндүм. Эми канча жазсаңыз дагы даярап келип атса, ар кандай адам өткөрүп кое берет даяр мыйзамдычы. Бул жерде мындай да, Надира Азимовна, той турсаңыз, мен сизге жооп берип коеюн. Ар кандай алып келип кала турганда, ар кандайларга биздин могул жерде депутаттардын мындай немесине шек келтирбеңиз. Сиз мени жакшы билесиз.
Мен ар кандай алып келе тургандарды мыйзамдар жазып алып келип атпаймынбы? Жо, Мен ар дайым мисалы өзүм үчүн билген үчүн суроо берип атам да. анализ кылып өзүм ар дайым жазам. Билесиз аны, жакшы билесиз. Башка билбесе да сиз билесиз. Мален Абдрахманович, урматтуу депутаттар, мен силер чакырып кетет элем, биз шек келтирбей, намысызда. Сиз андай каяш айтып, кайым айтып, менен айтышканга эч кандай негиз жок. Мен сиз жөнүндө жаман ойду айткан жокмун биринчиден. Экинчиден, мен ар кандай нерсени фактыга таянып туруп айтам да. Анан эми сиз жакшы унчукпай эле койсоңуз жакшы болот эле. Мен кайым айтышпай элечи. Унчукпай эле кое бериң, себеби ал фактыга таянмайынча мен сүйлөбөйм бирдекени. Экинчиден, омбудсменге эч кандай зарылчылык жок да. Биз жогорку кеңеш омбудсмендин иштеп аракеттерине эч убакта тоскоолдук кылбайбыз да. Болгону бир жылда бир жолу отчет алып келет. Башка мезгилде биз тийиштик да кылбайбыз, керек болсо абайлайбыз. Болгону эми көзгө басар бир министр менен бир омбудсмен калды аял кишилерден, башка эч ким деле жок. Иштесе иштебесе да караны жүрсүн деп абайлайбыз этияттапчы. Анан эми бул жерден омбудсмендин жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизгенге эч кандай зарылчылык деле жок да. Булардын колу путун байлаган деле эч ким жок. Эгерде иштеп аткан мыйзам боюнча толук кандуу иш аракеттерин жасаганга даже өздөрү толук аткарып бүтө элек, мыйзам боюнча мүмкүнчүлүктөрүн пайдалана элек да. Бир гана ошол түрмөлөргө киргенге кармалып калган адамдарга эле маселе кылганы болбосо, калган зордук, зомбулуктар боюнча, балдардын укугу, үй бүлө институту боюнча, энелердин укуктары боюнча конкреттүү түрдө эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн жери жок укук коргоо органдары мененчи. Ошон үчүн менимче өтө эле зарылчылык туулуп аткан жери жок да. Азыркыдай адашып кетип кирип кеткен пункттар эле болуп калбасачы. Надира Азимовна, Конституция билесиз, бул эң чоң биздин ушул мыйзамдарынын үстүндө турган жана багыт көрсөтө турган Конституция. Ал жерде 110-беренчи тактада жазылып турат. Конституцияда белгиленген гос органдардын жогорку кеңеш, өкмөт, кабинет министр жана башкалардын өзүнүн конституциялык мыйзамы болуш керек. Дагы бир жолу кайталап коеюн, биз буга чейин жөнөкөй мыйзам болгон, биз буну конституциялык мыйзам кылып, конституцияга шайкеш келтирип атабыз. Буну сөзсүз конституциялык мыйзам болбосо деле омбудсмендин мыйзамы иш жүзүндө иштегенге толук кандуу мүмкүнчүлүгү бар да. Конституцияны аткарышыбыз керек да. Конституцияда 110-беренчи тактана жазылып тургандан кийин аны аткарышыбыз керек да. Бул бир. Экинчиси, мен жана айтып кеткендей, эгер биз реалдуу түрдө адам укуктары корголсун десек, билесиздер, биздин ушул кодекстер жөнөкөй мыйзамга караганда өйдө турат. Бизде кылмыш кодекси, жаза кодекси айтор, аларды бүгүнкү күнү көп нормалары карама-каршы жазылып калыптыр. Акыйкатчы мыйзамына карама-каршы жазылып калыптыр. Биз ошону оңдоп түздүп атабыз. И плюс буларга статус конституционный бергенден кийин, демек алар кодекстен өйдө турат дагы, бул мыйзамга конституциялык багыт бергенден кийин, мыйзамга статус бергенден кийин. Албетте булар түздөн түз анча-мынча кодекстерде карама-каршы келсе, бул үстүндө турат дагы барып адам укугун толук түрдө колдой берет. Ошол жакшы нерселерди кайра киргизип атабыз. Сиз буну толук түрдө наоборот колдоп беришиңиздерди өтүнөт элек. Рахмат. Бул жерде мен акыйкатчыга айткым келет да. Тиги бүгүнкү күндө канча кызматкерлериңиздер бар азыр? Бүгүнкү күнү акыйкатчы вертикалдык 112 кызматкер. Вертикалдык түзүлүштөгүлөрдүн бардыгы бирге? Бүт республика боюнча 112, областтарды чогуу кошкондо. Ушулардын бардыгынын немелер мүмкүнчүлүктөрү чектелгенби? Кызмат ордуңарга карап бул жерге киресиң, бул жерге кирбейсиң деп бөлүнгөнбү милдеттериңиздерди? Ар бир кызматкердин өзүнүн функционалдык милдеттери бар. Ооба, акыйкатчы менен эки замы атайын кызматкерлерге кирет. МОП топ 21 киши жана калгандары 88 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин арасына кирет. Жок, иш аткаруу багытында дейм. Иш аткаруу багытында ар бир акыйкатчы институтунун кызматкерине мыйзамда каралган муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлерге карата ограничениялар бар. Жана ар бир кызматкер өзүнүн функционалдык жоболору иштелип чыккан, ар бир отделдин өзүнүн жобосу бар, профилдик отделдердин ошого жараша ишмердүүлүгүн алып барышат.
Мына эл арасындагы адамдардын жекече укуктук коопсуздугу боюнча сиздер жеринде кандай иш алып барасыздар? Жеке коопсуздук? Ооба. Түшүнбөй атам. Жеке коопсуздук деген ар бир кишинин жеке коопсуздугун айтып атат. Ар бир жарандын жекече коопсуздугу боюнча деп атам. Ар бир жарандын жеке коопсуздугу боюнча Акыйкатчы институт ошол эле биздин мыйзамда каралган жоболор болобу, биздин атайын иштелип чыккан профилдүү отделдердин жоболору болобу, структурабыз боюнча ишмердибизди алып барабыз. Анан Марлен Абдрахманович айтты, бул конституциялык мыйзамдын долбоору эң негизгиси бул 113 конституциябыздын 112 статьясына шайкеш келтирүү. Анткени өзүңүздөргө маалым болгондой Кыргызстанда 5 мамлекеттик атайын статусу бар, 5 мамлекеттик орган бар. Бул Улуттук банк, Башкы прокуратура, ЦИК, эсептөө палатасы жана биз. Бирок бүгүнкү күнү ушул 5 атайын макамы бар мамлекеттик органдын төртөөнүн ишмердүүлүгү конституциялык мыйзамдын негизинде жүргүзүлөт. Акыйкатчы институту гана ушул конституциялык нормадан түшүп калыптыр да. Хорошо, мен экинчи окууда өзүмдүн сунуштарымды берем. Рахмат.